Assalamu alaikum, hurmatli YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum, Qadamjay жаңылыктары YouTube kanalın kattalıqçıları, amansızdarбы? Barыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Көптөн бери видео чыгарбадым эле. Ушул жерде өзүбүздүн айылда bir сонун жаңылык болуптур. Мен азыр Таштөбө айылындамын. Исхак болоткан айыл өкмөтүнүн Таштөбө айылында. Айылыбызда колугүл bir usta агабыз бар, акабыз. Өзү мындай бетон иштерини кылат. Элдин кызматында, элдин ustaчылык кызматында жүрөт. Сонун bir жаңылык болуптур. Өзүм биринчи көрүп, ушуну таң калып, ошо элдер менен бөлүшөйүн аке, ушуну тартпасак болбойт деп, мына Төрөмбай Жээнбеков атындагы 43 көчө. Ушул үйгө кирелик. Ассаламу алейкум. Менин айтайын деген жаңылыгы мынаулар, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атсаңыздар керек. Бул акабыз стандарттан сыртка чыгып, дейликпи, мындай төр бурчтуу үйлөрдүн ордуна кыргыз үй, кыргыздын боз үйүнүн формасында сонун үй жасап коюптур. Мынакей, көрүңүздөр. Аркасы менен, навеси менен окумуш чыгыптыр. Кадимгидей. Мен сиздерге аркасын да көрсөтөйүн. Кургабай, эч бир бүрчөгү жок, сонун үй болуптур. Өтө сонун болуптур. Мынакей. Боз үй, эч ким ойлобойт мындай үй депчи. Мына мурдараак бүтүргөн эле, мына сонун үйдү карап коюңуздар. Бул жерге очок куруптур. Шартты карап коюңуздар. Мынакей. Bir сыйра айланып чыгайын, анан сиздерге мына күзгүн дерезесин да койгон жол жактан. Мынакей, көрүңүздөр. Бул бардык инсандарга идея десек болот. Эла жылдан бери ойлоп жүрөт. Ассаламу алейкум ака, жакшымысыз? Силе бериң. Бул ой пикир каяктан келди сизге ушундай? Өзүм эле ошо проектим, ошо 7-8 жыл мурда шуну ойлоп жүрөт элем. Шундай үй салсам болбойбу? Максатыңыздагы үй болуптур да, Сызык көрүп чертежini карасам, комнатасы тегерек калганга неудобный болуп калат экен, 4 бурчтук кылып эле салдым, комнаталары 4 бурчтук. Ичи 4 бурчтук. Bir komnata kılayın desem çoğun olup gider degen, kişine çekesiye ikinci komnatаны da kişinerek kılıp жасап koydum. Siz özü men bilişimçe kavarım boluşsa siz художественныйды бүткөнсүз, жакшы. Кана ичиге кирейlik анда. Ачык абы ya? Açık. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Мына арканы караңыздар. Өтө сонун болуптур. Өтө жакшы жаңылык болуптур. Дизайнды караңыздар. Мынакей дизайн. Веранда. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mынакей киргенде чакан коридор десек болот экен. Мына бүрчөгү бар, бүрчөккө токтолуптур. Бул жагы мынакей. Мынакей, мен азыр веранданы сол жагында турамын. Буягыдан караганда оң жагып калат экен. Панорама. Сырты панорама. Мынау чакан бөлмөгө сиздерди көңүлүңүздөрдү бурайлык. Мынакей чакан бөлмө. Охо, мынашыга мен атайы көңүл бурдум. Кудайга шүгүр, бул акабыз өзү намазхан. Чакан өзү үчүн намаз окуучу жана чакан бөлмө жасаптыр. Эң сонун ойлоптур. Баарыңыздарга ушундай бир үйлөрдү сунуштайбыз, салгыс, насип кылсын. Эми мына экинчи бөлмөгө кирелик. Мына негизги бөлмө экен. Bismillahirrahmanirrahim. Mınakey bölme. Mınakey. Oho, Atakul Mırza aytkандай pay dey turgan boluptur. Mınakey, patologdan
Эң кызыктуусу бул агабыздын өз колу менен курулган баштан аяк. Мынабу веранда арканы гана сварщик айттым дейт, калган бүт бар жакты өзүм колум менен кылдым дейт. Мына жерде чакан бул жерде эмне эшик болгонбу деген сурооду берсем, жок, телевизор, тумбочканы орду дейт. Бардыгы эсептелген расчетко. Мына телевизорге чакан сайгычтарды койгон. Бул жерде бир жабан менен көрпө төшөк жийип койгону мейрап, бизде мейрап деп айтылат. Эми бул жакта мынакей дерезе, ташкарысы веранда. Кудай насип кылып баарыңыздарга ушундай үйлөрдү куруу насип кылсын. Өтө сонун түшүптүр. Мынакей чакан видео болду, бирок өтө маанилүү болду. Урматтуу көрүүчүлөр, баардыгыңыздарга сунуштайм, ушундай үйлөрдү салып алыңыздар. Стандарт кыламын, төрбүчөк болуш керек, бурчун чыгарышым керек, кладовканы кандай неме бурчөгүнү кантип чыгарам дебеңиздер, ушинтип эле үй салса да болот. Сонун жаңылык. Сыртын көрүңүздөр мына. Күн мага чагылышкандыгы үчүн кадимки өзүбүздүн кыргыздын боз үйүнүн фигурасы да сонун үй чыгыптыр. Ушул үйлөрдө тойлор болсун, кызмат кылайлык. Ассаламу алейкум, саламатта болуңуздар. Тайреке, ушул чакан үйгө толук сиздин өзүңүздүн эсебиңиз боюнча канча каражат кетти? Жумшадыңыз? Каражатты эсептегеним жок. Бунун ордуда эски үй бар эле. Эски үйдү бузганымда көп материалы кызыл карагайда болгон. Кызыл карагайлардан иштеттим. Анан өзүнүн материалдан, эски үйдүн сатып алдым жаңыларына. Кошумчалап. Мына верандага профилден жасалды веранда. Сварщик усталарды чакырып, ушинтип чертежин көрсөттүм, ушинтип жасап беришти. Усталар көңүлдөгүдөй кылат. Жакшы чыгыптыр, Муну айнектер эми ичи бүттесе болгондо тышы бүтелек. Бу тышыга мына шифрга оймо түшүш керек. Боз үйдүн оймолору. Мына дуалына да оймо түшөт, үстү жагына курук айландырып. Курук айландырып, Ошолор түшсөнөн бүттү болот. Жакшы экен да. Өтө сонун жакшы болуптур. Мынакей көрүңүздөр. Өтө жакшы сонун үй болуптур. Ушундай дагы чакан ата-энелерге, кары картаң ата-энелерибизге эми туру да. Азыр эми особняк деп 2 этаж, 3 этаж кылып, анан жерден 1,5-2 метргече көтөрүп үй салышып атат. Насип кылсын, бардык адамдар ошондой үйдө жашасын. Бирок карыган чакта мен оюмча, кары картаң агалары, аталарыбыз, энелерибиз ого чыгып түшкөнгө өтө кыйынчылык туудурат. Мынабу агабыздын идеясы өтө сонун болуптур. Особнякты кылыңыздар, жаныга ушундай үй салып койсоңуздар, кары картаң ата-энелерибиз кирип чыкканга өтө удобный экен, ыңгайлуу болот экен. Келечекте биз дагы карыйбыз, Кудай насип кылса. Мынабу арканын, веранданын устасы, автору менин иним, устазым, сварщик боюнча азыр Халмен айыл өкмөтүдө номер 1 Айбашев Уланбек деген инибиздин колунан чыккан. Санжар экөөлөрү, Санжар укам экөөлөрү. Мына ушуларды ушундай арка, навес, дарбаза бүт иштерин ошолор кылышат. Мен азыр номерлер чыгып турат, ошолорго кайрылсаңыздар, каалаган убакта чакырсаңыздар, дайыма кызматыңыздарда даяр. Мынакей, саламатта болуңуздар. Жакшы ниетте, жакшы күндөргө насип кылсын деп ушундай чакан үйлөрдү салыңыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Исакболоткан айыл өкмөтү Таштөбө, Орто Таштөбө айылдан болду. Эргешев Тайракабыздын үйүнөн болду.